Быйыл пандемия маалында үй бүлөлүк зордук зомбулук күчөгөн өзгөчө Бишкектин жаңы конуштарында, калаанын чет жактарында ички мигранттар жашап, алардын көпчүлүгү жумушсуз калгандыктан экономикалык кризис үй бүлөлүк зомбулукка алып келген. Мындан улам 11 жарандык уюмга COVID-19 пандемиясы маалында үй бүлөлүк зомбулукка кабылгандарды коргоо жана колдоо максатында USAID тарабынан грант бөлүнгөн. Бул каражат жапа чеккендерди убактылуу баш калкалоо, аларга психологиялык жана укуктук жардам көрсөтүүгө сарпталган. Баш аягы алып келсек, ушу 11 жаңы конушта биз ошондой комитеттерди түзө алдык жана Кызыл Туу айыл өкмөтүнөн алганбыз, ошол жакта иштедик. Комитеттердин составында ошол эле жаңы конушта жашап жаткан активисттер киришти, женсоветтер киришти, аксакалдар сотторунун өкүлдөрү киришти, жаштар комитеттери абдан жакшы иштешти. Ошолордун баардыгы биригип, чогулуп, ушундай ситуация, ушундай акыбал учурунда үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу жана жоюу боюнча иш-аракеттерди алып барышты. Өлкөдө балдарга жана аярлуу катмарга карата жасалган зордук зомбулук маселеси жыл сайын укук коргоочулар, жарандык активисттер тарабынан байма-бай айтылып келет. Бул маселенин алдын алуу максатында Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги мамлекеттик жана эл аралык уюмдар менен биргеликте иш алып барууда. Быйыл зомбулукка кабылгандардын укугун коргоо, калкты жумуш менен камсыз кылуу максатында аталган министрлик 117 тез жардам кызматын пилоттук түрдө киргизет. Ал эми долбоор толугу менен 2021 жылдан баштап иштеп баштайт. Социалдык өнүктүрүү боюнча ыкчам линиясы, 117 линиясы өкмөт тарабынан бизге берилди. Бул 102 милицияда, скорый 103 сыяктуу эле 117 социалдык коргоонун ыкчам линиясы деп аталат. Бардык жарандар, бардык биздин Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин суроолору боюнча кайрылса болот. Бул ишке орноштуруу, үй бүлөлүк зомбулук, үй бүлө жана балдар, турмуштук оорукурдалга кабылган балдар, бул инвалидтер боюнча, бул пособиялар, төлөмдөр, мамлекеттик төлөмдөр боюнча, суроолор боюнча, бардык суроолор боюнча кайрылса болот. Жыл башынан бери 7,5 миң аял зордук зомбулукка кабылганы аныкталган. Кызыл камчы жолдошунан таяк жеп, көзү башы көгөрүп жүргөн аялдар өлкөдө миңдеп саналат. Бирок анын баары эле ачык чыга берүүдөн тартынат. Укук коргоочулардын айтымында, Кыргызстанда зордук зомбулукка кабылган кыз келиндерге жакындары тарабынан моралдык колдоо көрсөтүлбөйт. Ар бир адамга карата деген убагында керектүү социалдык кызматтар түзүлмөйүнчө бизде ушундай социалдык кызматтардын ичине деген укуктук жардам кирет, психологиялык жардам керек, андан тышкары материалдык жардам керек. Кээде деген көп учурда зордук зомбулукка кайсы балдар учурап калып атат да, бүгүнкү күнү карасак ушу жакынчыкта жашаган балдар көп учурайт экен. Психологдор Кыргызстандагы ар бир экинчи үй бүлөдө аялдар зомбулукка кабылаарын айтууда. Зомбулуктун санын кыскартуу жана болтурбоо максатында аялдарга жана кыздарга көрсөтүлгөн зордук зомбулукка каршы эл аралык акциялар дүйнө жүзүндө өткөрүлөт. 25 марттан тарта Кыргызстан боюнча Бириккен Улуттар уюмунун демилгеси менен үй бүлөлүк зомбулукка каршы 16 күндүк укук коргоо кампания башталды. Айтолкун Анапияева, Арген Молдалиев, 5 канал.